Учурда бардык министрликтер 6 айлык өздөрүнүн жарым жылдык отчетун берип жатышат. Анын ичинде сиздер да кечээ бердиңиздер. Негизи эле азыркы ошо 6 айда, жарым жыл ичинде сиздерде кандай иштер аткарылды? Рахмат, Нуржан. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн ошол биздин эмгек, социалдык, камсыз кылуу жана миграция министринин ошол өзүңүз айтып кеткендей 2022 жылдын биринчи жарым жылдыгында аткарган иштери боюнча маалымат бере кетсем, министрлик аркылуу ошол балдары бар аз камсыз болгон үй бүлөлөр жана үй бүлөгө көмөк жөлөк пулу, андан тышкары пенсияга укугу жок биздин жарандарыбыз, майыптыгы бар адамдар, балдар, улгайган адамдар ай сайын социалдык жөлөк пулу менен камсыз болууда да. Ошол жеңилдиктин ордуна акчалай компенсациялар 25 категориядагы жарандарга да берилет. Бул Улуу Ата Мекенин согуштун ардагерлери, көрүүсүз жана угуусу боюнча майыптар, анан реабилитацияланган жарандар жана башкалар да. 2021 жылдын 1 октябрынан баштап ушул Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевичтин жарлыгына ылайык ошол жөлөк пулдардын өлчөмү баягы масштабтуу түрдө жогорулатылды да. Кайсы тармакта? Ошол майыптыгы бар адамдарга, ата энесинен айрылган балдарга ай сайын берилүүчү социалдык жөлөк пулдар 100%дан 200%га чейин көбөйтүлдү. Ошол слайдта да көрүнүп турат. Өлчөмүнүн динамикасы муну көрсөңүздөр болот. Мисалы, майыптыгы бар балдар мурда 4000 сом алса, учурда 8000 сом алып атат. 100%га көбөйүп. Ал эми 1-июндан баштап жалпы ооруда майыптыгы бар адамдарга, бул жанагы 1-2, 3 группа деп коебуз го, ошо жалпы оорудан баягы майыптыгы барларга, ошондой эле баатыр энелерге дагы ошо жөлөк пулдардын өлчөмү 50%дан 200%га чейин көбөйтүлдү. Бул бардык эле ошо баатыр энелерге каралып атабы же алардын дагы категориясы барбы өзүнчө? Баатыр энелерге ошол баягы пенсияга чыккандан кийин эметилет да. Ошондой эле 1-июндан баштап үй бүлөгө көмөк жөлөк пулунун өлчөмү дээрлик 50%га көбөйтүлдү 1-июндан баштап. Ал эми 1-январдан баштап аз камсыздуулук боюнча жөлөк пул алуучулар дээрлик 40%га чейин электр жарыгына кепилдик алышкан, билесиздер. Бул дагы болсо Садыр Нуркожоевичтин жарлыгына ылайык да. Мындай жардамды республика боюнча ошол 100 миңден ашык аз камсыз болгон үй бүлөлөргө берилип келет. Ошондой эле Садыр Нуркожоевичтин жарлыгына ылайык 1-июндан баштап жеке ассистент, жана сиз сурап калдыңыз, жеке ассистент кызматында жаш курагы боюнча чек алынды. Мурун 18 жашка чейин болчу, азыр 18 жаштан өткөндөн кийин деле жардамчыларына акча бөлүнө береби? Ооба, туура. Мурун 18 жашка чейин эле баягы мүмкүнчүлүгү чектелген балдар өзүн өзү камсыз кыла албаган, баягы өзү тамак жей албаган, же болбосо бир өзү тура албаган балдарга ошол жеке ассистент кызматын көрсөтүп келишкен. Анан мынакей 1-июндан баштап ал дагы чек алынып салып, азыр 18 жаштан жогорку жана төшөктө жаткан, өзүн өзү камсыз кыла албагандарга ушул персональный ассистент эметсе болот да, жалдаса болот. Аларга канча сомдон төлөнөт? Азыркы убакта 6300 сом, бул да болсо 4900 сом болчу. Ал дагы көбөйтүлдү. 6300 сомго көбөйтүлдү. Ошондуктан азыр Кыргызстанда мындай ушул жеке жардамчыга муктаж канча адам бар? Балдардын саны 8300 болчу. Азыр эми жаңы кабыл алып атышат, чоңдорду, азыр 18 жаштан жогоркулардычы. А так 8300 адам болчу персональный ассистент. Азыр ошондо 18 жаштан өткөндөгүсүнө да берилсе, бардыгы биригип канча миң болот? Албетте, эми азыр мен так айта албайм, бирок эми мына июндан баштап эле келди да, могу июлда уже августтун 1-ине уже бизге так саны уже акырын чыга баштайт да, көбөйө берет эми акырындап. Азыр эми биз могу июлдун 31-ине карата берилет да. Вот, ошондой. Министрликтин системасында мындан тышкары ошол 27 МСЭК бар, медико-социальный экспертный комиссия деп коебуз. Ошолордун аныктамасы менен жанагы бул чындап эле
өзүн өзү камсыз кыла албайт деген заключениянын негизинде болот да. Ошол слайдта аймактарда жайгашкан ошол сектор боюнча маалымат көрсөтүлгөн. Жылына ошол сектор аркылуу 50 миңден ашык адам ар кандай кызматтар менен камтылат да. Бул системадагы ар кандай коррупциялык көрүнүштөрдү жокко чыгаруу, майыптыгы бар адамдардын абалын жакшыртуу, аларга көрсөтүлгөн кызматтардын жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу максатында ошол бир катар иштер аткарылды. Учурда ошол анатомиялык кемчиликтери бар жарандар биринчи жолу кайрылганда эле дароо мөөнөтсүз көөлөнөт да. Ошол эле учурда биз калк арасындагы нааразычылыктарды эске алып, алдын ала толдоо жүргүзүп, МСЭК системасында жетекчилерди биздин институтубуз ошол 70%га жаңылады. Өзүңүздөр билесиздер да, баягы ар кандай ушул акча талап кылып атат, же болбосо убара кылып атат деп ошондой эле бир нааразычылыктар болбосун деп 70%-ын ушул 20-70%-те алмаштырдык. Анан Кыргызстанда мындай го, мисалы айрымдары майыптыгы бар, бирок айрымдары ишке жөндөмдүүлөр бар да, ошол багытта кандай иштер аткарып жатат сиздерден? Ошо майыптыгы бар адамдарга жумуш орундар түзүлүп атабы негизи эле? Албетте, ал майыптыгы бар адамдар боюнча биз дагы жумуш алып барабыз. Алар менен колдон келсе ошол мына азыр социалдык контракт деп мүмкүн ошого да кийин аларды тартабыз. Баягындай кесиби жок болсо кыска мөөнөттө окутуу боюнча дагы ошол кесиптерди окутабыз. Ал үчүн биздин ар бир райондо биздин башкармалыктар бар. Ошол башкармалыкта баягы отдел занятости деген бар. Ошол бөлүмгө кайрылса, ошол бөлүмдөн жардам беришет да. Биздин майыптар болобу, аскамыз болгон үй бүлө болобу, албетте биздин башкармалык толук түрдө жардам берет. Жогоруда социалдык контракт деп калдыңыз. Ошо социалдык контракттын шарттарын айта кетсеңиз кандай болуп жатат? Негизи эле качантан баштап ал акча берилип баштайбы? Социалдык контракт деп бул 2021-жылдын аягында баштаганбыз. Пилоттук деңгээлде бул Кадамжай менен Нарындын Жумгал районунда пилот кылып өткөздүк. Бул боюнча ошол биз менен биргелешип Бириккен Улуттар уюмунун азык-түлүк программасы деген проект бар. Ошол проекттин негизинде алар каржылап, анан ар бир акимчиликте комиссия түзүлүп, анан жанагындай киреше алып келүүчү долбоорлорду жазып, ошол долбоорлордон комиссиядан электенип өтүп, экономикалык жактан баары эсептелинип, ошол биздин аскамыз болгон жараныбыз ошол долбоорду иштетип кете алат деген баягы так баягы изилдөөлөр болгондон кийин анан берилди да. Ошонун негизинде баягы плюстары, минустары, кемчиликтери, анан жакшы жактарынын баары ошол пилотто билинди дагы. Анан кийин биз өкмөткө сунуш берип, ошол убакта мына буюрса жакында эле кол коюлду. Токтом кол коюлуп, республика боюнча ар бир районго 50ден үй бүлө, 2800 үй бүлөгө буюрса социалдык контракттын негизинде 100 миң сомдон акча берилет. Анан муну дагы биздин жарандар ойлоп коюш керек, мындай эле баарыбызга берет экен деп. Албетте муну райондогу акимчиликтерге эң биринчи иретте баягы түздөн түз көзөмөл ошолордо болот. Ошолордо комиссия түзүлөт. Ошолордун көзөмөлүндө дайыма мониторинг болуп туруш керек да. Ошондо гана биз баягы реально баягы жакынчылыктан ошол үй бүлөбүздү чыгаранга жардам беребиз да. Анан мигранттар тууралуу айтсаңыз, алардын мисалы азыр учурда өткөндө буга чейин маалымат чыккан болчу, ошо миңдеген жарандар, мигранттар ошо башка мамлекетте жүрөт. Анан алардын балдары өздөрүнүн туугандарынын да үй бүлөсүндө эмес, башка эле бир үй бүлөлөрдө жүрүшөт депчи. Ошол боюнча айта кетсеңиз, алардын балдарына карата сиздерде көзөмөл барбы? Канча бала бар? Ошол тууралуу. Эмгек мигранттардын балдарын аныктоо, бул жана үй бүлөлүк зомбулуктун жана балдарга карата зомбулуктун алдын алуу максатында министрликтин 2021-жылы 476 миңден ашык үймө кыдыруу жүргүзүлгөн. Ошол үймө кыдыруу жүргүзгөн негизинде жакындарында калган 100 миңден ашык мигранттардын балдары аныкталган. Алардын ичинен ошо 80 миңге жакын баланын ата энеси өлкөдөн чыгып кеткен.
Азыркы убакта ошо баардык балдар биздин министрликтин жанагы ошо аймактык башкармалыктардын көзөмөлүндө да. Ошол министрлик 21-жылы Кыргызстанга чет өлкөдөн мындан тышкары 105 баланы дагы алып келген. Анын ичинде өзүңүздөр билесиздер, Ирактан дагы жанагы түрмөлөрүндө бизден ошол 79 баланы кайтарып бергенбиз. Анан азыркы убакта бул балдар ушу көздөрүнүн эле балдардын туугандарын бар, баары тең көзөмөлдө. Ошо балдардын укуктарын сактоо, балдарга, өспүрүмдөргө жана алардын ата-энелерине психологик жардам көрсөтүү максатында министрликтин алдында дагы балдардын ишеним телефону бар. Ошол ишеним телефонго дагы ошондой ар кандай маселелер менен кайрылышат. Эң негизгиси сиз айткан ошо мигранттын балдары биздин толук баягы көзөмөлдө десем болот. Себеп дегенде азыр айыл өкмөт менен биргеликте, ошол эле акимчилик менен биргеликте биз тыгыз иштеп алып барып атабыз. Себеп дегенде азыркы убакта балдарга көзөмөлдү катуу кылбасак эми ар кандай көбүн эсе бир случайлар болуп атат баягы. Ошондуктан мигранттын балдары биздин бирден бир эң алдыңкы маселелердин бири болушат. Айтсаңыз, ошо негизи эле мигранттарды мекенге чакыруу максатында, аларга эгер мигранттар келсе, жумуш орундарын түзүү максатында кандай иштер аткарып жатат? Негизи эле кайсы багытта бизде Кыргызстанда жумуш орундары алдыда түзүлөт? Эми бул албетте экономикалык вопрос. Биздин милдет ошол мигранттар менен сүйлөшүп, биз мигранттар менен дагы баягы диаспора аркылуу сүйлөшүп турабыз. Жакында эле ошо бизге МИДтен департамент внешняя миграция деген бар. Ошол бизге мына жаңы эле токтом чыкты. Аны да биздин министрликке берип атышат. Буюрса мен ойлойм, ошол министрликтин бирден бир милдети ошол мигранттарга чыгып, министрде өзү чыгат го, ошол мигранттар менен жолугушуп, алар менен кандай маселелер баарын жеринде сүйлөшүп, аларды бул жака алып келүү боюнча дагы ишти алып барабыз. Себеп дегенде албетте биздин мигранттар чет жака эле чыгара бербей, биз дагы ушул өзүбүздүн өлкөдө өнүгүп, алардын дагы ошол чет жака барып, өздөрүнүн баягы практикалык жолу кесипке абдан бир такшалып алгандан кийин биздин өлкөгө келип иштесе жакшы эле да. Биздин өлкөдө өздөрүнүн баягы салымын кошконго да жакшы болот да. Ошондуктан албетте тиги жумуш орундары бизде бар эле, бирок тилекке каршы бизде эми айлыктар аз да. Мигранттарды билесиңер, чет жакада баягы кичине көбүрөөк айлык алышат. Эми көбүнчөсү баягы өздөрүнүн үй бүлөсүн бакканга акчаларын жиберишет. Мындай келейин деген баягы аз эле санда. Негизин айткандачы. Айтсаңыз, жогоруда жөлөк пул маселесине токтолбодук, ошондо бизде пенсия, пособия дагы көтөрүлүшү мүмкүнбү? Дагы бизде бир көйгөй бар, тол аймак эмес деп бөлүнөт эмеспи? Анан айрым айылдардын ошо өйдө жактары, же ылдый жактары тол аймакка кирет, кээ бир бөлүктөрү тол аймакка кирбей калат. Ошол багытта кандай иштер бар? Ал боюнча бизде ошол высокогорье деп коет, албетте коэффициентине жараша биздин жөлөк пул алабы, же болбосо ошол мамлекеттик органда иштейби, бул ошол коэффициентке жараша айлыгын дагы, жөлөк пулдарын дагы ошого жараша алып келишет. Ал жагынан мындай көйгөй деле жок. Албетте эми баягы сиздин айткандай бир айыл кирет, бир айыл кирбейт, ал эми аны бөлөк министрликтен каралат. Кайсыл айыл канча бийикте жашайт, кайсыл айыл баягы ченемдүү бийиктен ылдый жашайт, алар боюнча бөлөк министрлик алып барат да. Бирок ошол тизменин негизинде биздин жөлөк пулдар алуучулар ошол коэффициентке жараша кичине баягы үстүнө кошуп алышат. Учурда ошо пенсия, пособия алган жарандардын орточо акысы канча болуп жатат? Биздин Кыргызстанда ошол пенсия, пособия менен жашоого мүмкүнбү? Негизи эле азыркы тапта көп ошо азык-түлүк баасы баары кымбаттап жатат да. Эми биз азыркы убакта 1200 сом болуп көтөрүлдү, 810 сом болчу ар бир балага. Бирок жанагы пособия ГМД деп коебуз, гарантированный минимальный доход. 1000 сомдон ашпаса, баягы үй бүлөнүн кирешеси, жалпы тапкан үй бүлөдө, мисалы үчүн үй бүлөдө 4 киши болсо, 4 кишинин жалпы кирешеси 4000ден ашпаса, анан балдарына чектелет. Эгерде 4000ден жалпы тапкан акчаларычы, ал жака пенсия кирбейт,
Баягы 4000'den ашпаса анда 1200 сомдон канча баласы болсо ошол балдарга чектелет. Сурооңузду эмет койсоңуз. Азыркы учурда ошо бир адамдын пенсиясы азыр минималдык баасы канча болуп жатат? Негизи эле ошол акча менен ошо Кыргызстандын азык-түлүк баасы да кымбаттап жатат. Азыр жашоого мүмкүн болуп атабы? Азыркы биздин эми пенсия бизге карабайт, ал социальный фондго карайт. Азыр баягы орточо 2800 деп жүрүшөт го, 2800 пенсия. Албетте азыраак. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, тамак аш кичине кымбаттады. Ошонун негизинде мына биздин жөлөк пулдар ошон үчүн президентибиз колдоп жөлөк пулдарды көбөйтүп атпайбы. Жанагы 100%-га, 200%-га көбөйткөн ошол. Эми азыр мындай айтып атпайм, мындай көтөрүлгөн болгон эмес, канча жылдан бери. Жакшы эле көтөрүлдү, Кудайга шүгүр. Биздин азыркы мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбызга пособиялар жакшы эле көтөрүлдү. Ал эми жана аз камсыздуулук боюнча көбүнчөсү бул эми пассивдүү иш-чара. Биз акырындап жанагындай социальный контракт дедик го. Ошол активдүү иш-чарага өтүшүбүз керек да. Анан баарыбыз эле жөлөк пулду биртке бюджетибизде ушу жөлөк пулду иштебей эле кээ бир үй-бүлөлөр бар. Мен андан көрөк ушу иштебей эле 5 балама ошол почти 6000 сомду алып эле жата берейинчи дегендер да бар. Андай болбошубуз керек. Алтын үчөөбүз аманбы? Кудай деп ошол үйүндө эркек киши болсо иштеш керек да. Иштеп, активдүү иш-чараларга өтүшүбүз керек, жата бербей. Бул пособие деген пассивдүү иш-чаралар. Пособиядан негизи кайтышыбыз керек да. Эми албетте жакыр үй-бүлөлөргө албетте чектешибиз керек. Ал эми акырындап ошол аз камсыз болгон үй-бүлөлөр, кээ бирлер жумуш жок деп эле ошол пособияга өтүшпөй, анда биз болсо ошол жумуш менен камсыз кылганга аракет кылышыбыз керек. Же социалдык контрактка 100 миңден берилет деп атпайбы? Аны кайра бөлүп төлөп беришеби же кандай кылышат? Ал кайтарымсыз 100 миң сом, бирок абдан мындай бир электен өткөндөр гана алат да, анан абдан контролдо болуп турат. Бул акимдин контролунда болуп турат, биздин башкармалык. Себеп дегенде ошолорду эң негизги максатыбыз жакырчылыктан чыгаруу. Ошо бир үй-бүлө 100 миң сомго мисалы алганда бир швейный цех ачыппы, же бир тандырный цех ачыппы, же болбосо жанагындай машина оңдой турган бир кичинекей чакан устачылык ачыппы, ушундай бир устакана. Ошолордо реалдуу чыгып кетиш керек да. Ошол жерде иштеп кичине нан тапса, ал семьясын багат. Ошондо бир 50 үй-бүлөсү, 50 үй-бүлөдөн ар бирөөнүн бир орточо эсеп менен бир 5 кишиден эсептегенде эле ушу 250 адам баягы эме болуп атпайбы, кичине өздөрүнүн баягы тамак ашына, баягы кичине кирешеси көтөрүлүп эме болуп калат да. Жакшы болду. Ошондуктан бул 100 миң сом берилгенде жөн эле берилип туруп калбайбыз. Бул абдан контролдо болот. Азыр баары угуп алып мен алам деши мүмкүн, бирок тастыкталып долбоор киреше алып келүүчү долбоорду жазып келгенден кийин комиссия карайт. Бул долбоорду кандай аласың бүт баарын мындай тизмектеп бериңиз депчи. Тизмектеп айтып бериш керек. Мен бул акчаны мынчасына мындай алам, тигинчесин тигинче алам. Тигер бүт бизнес планын баягы ортого бүт комиссияга салыш керек да. Кошумчаңыз барбы да айтырдын аягында? Кошумчам ошол эми биздин ошо жөлөк пул алуучуларды албетте ар бир айылда дагы баягы мага чектебейт дегендер көп. Анан сураныч ошол даректүүлүктү биз күчөтүшүбүз керек. Эгерде туура эмес алган биздин жарандар болуп калса, ошол кабарлап, мына ушул киши колунда эле бар, алып атат деп кабарлап турушса жакшы болот эле. Ошол биздин райондордо биз дайыма эле айтып келебиз, ошол ар бир айыл өкмөт болобу, почта болуп тизмелин илгилеп, себеп дегенде айылдагылар бирөө-бирин билишет. Себеп дегенде биз бияктан туруп баягы жерлерде көп мындай толук көзүбүз көрбөйт да. Ошондуктан суранып кетет элем, ошол жарандарыбыздан дагы ошол даректүүлүктү күчөтүү максатында ошол мындай кабарлап, акимчиликке деле кабарлап, же болбосо биздин министрликке деле кабарлап коюшса, биз ошо чара көрөбүз.